Салам достор, жалпыңыздарга сиздер менен Аку кыргызча рецепттер каналы болмокчу. Мен бүгүн оңой мындай пирогдун рецептин көргөзмөкчүмүн. Чай менен ичкенге ушундай күндөрдө аябай таттуу жегим келет экен үйдө отуруп. Ошондуктан сиздерге да рецепт менен бөлүшкөндү чечтим. Баарыбызга карантин кыйын күндөрдү алып келди. Карантинде эмне кылып отурасыздар сиздер? Бул оңой рецепт, эч нерсени издебейсиздер, эч нерсени кыйналып таппайсыздар. Бар болгонуңузда да үйүңүздөрдө болгон продуктулар. Карантиндин күнүндө эмне кылып отурасыздар үйдө? Биз болсо отурабыз. Кичине мен продуктун Ош базардан алып көнүп калгандыктан Ош базарга жетиш үчүн мен 2 блокпосттон өтүшүм керек экен. Ал блокпосттор кое бербейт экен оңой менен. Анда эмесе пирогду баштайын. 6 жумуртканы 2ге бөлүп алам. Белок жана жылток кылып. Ошондой эле 6 кашык сахарды жылтоктун үстүнө салып коем. Жумуртканын сарыларын үстүм деп бир мындай пленка сыяктуу бирдекеси мындай пайда болуп калат, ал кичине туруп калса, ошондуктан ошол пайда болбош үчүн ушинтип сахар менен көмүп коебуз үстүн. Кое туруп эми жумуртканын агына кичине туз салып взбивать этип баштайбыз. Меники бул үйдүн жумурткалары, кичинекейирээк жумурткалары. Ошондуктан мен дагы сахарды эмени кичине чоң кашыктан кичине кичирээк кашык менен алдым. Взбивать этип баштайбыз. Мындай которгондо мындай белок ордунан жылбай турган состоянияга чейин взбивать этебиз. Андан кийин жумуртканын сарысын взбивать этип баштайбыз. Аны взбивать эткенде жумуртканын сарысына сахарлар эрип, кичине көтөрүлүп агара түшөт. Мындай азыр бул сапсары болуп турат да, кичине өзү мындай ак кылып, кичине өзүнүн цветин кичине жоготот да. 2 эсе көтөрүлөт мунун массасы кичине взбивать эткенден кийин. Мен карантиндин күнүндө дайым изденүүнүн үстүндө жүрүп калдым. Сиздер менен кандай рецепттерди бөлүшсөм, ушундай күндөрдө кичине видеолорду киргизип аракет кылып турсам деп. Бирок бизде магазинде дагы өзгөчө продуктулар жок, ошондой эле магазиндерге да жетиш кыйын болуп турат. Ошондуктан мен ушундай оңой рецепттерди бөлүшүп баштадым. Бул менин рецептим болмокчу. Ушундай рецепттер менен бөлүшүп турганды кааласаңыздар, достор, лайк басыңыздар, каналыма катталыңыздар, комментарий жазып туруңуздар. Акырындан жумуртканын агынан алып кичине аралаштырабыз. Бул кичине массасы мындай кичине пышныйраак болуп көтөрүлүш үчүн жумуртканын сарысын сразу эле акка куюусек, анда жумуртка отуруп калышы мүмкүн. Ошондуктан кичинеден аралаштырып анан куябыз. Достор, буюрса менден көптөн бери бир подписчигим сурап келет, казан самсыны ишке деп. Аны жасаар менин планымда бар, бирок жасайын десем күн жылыбай калат же этим жок болуп калат. Ошондой проблемалардан тарта албай келатам ал рецептти. Буюрса күн жылыыры менен ишке казан самсы жасаганга аракет кылам. Анда эмесе казан самсыны каалачылар күтсөңүздөр болот. Эми 6 кашык унду аз-аздан салып баштайбыз. Бир кашыктан салып акырын аралаштырабыз. Бул массаны өзүнүн мындай көп турган состояниясын жоготпош үчүн аз-аздан салабыз. Бул мындай бисквитный основадагы эле пирог болду. Мындайча айтканда бул бисквитный эле тесто. Бисквитте деле ушинтип жасайм мен тестону. Бирок бисквит үчүн кичине көбүрөөк жумуртка алам. Ошондой эле ал үчүн крем жасаш керек. Азыркы кырдаалда кремди табыш кыйын болот. Ошондуктан мен
пирог сыяктуу эле кылып көргөзүүнү чечтим. Акырындан шашпайдан унду салабыз. Буну аралаштырып аткан учурда уже духовканы сайып ысыта беребиз. 200 градуска коюп ысыта беребиз. Өтө ысыткандын кереги жок. Болгону 200 градуста. Если бисквитный кылып мындай формага коюп бышыра турган болсоңуздар достор, анда алга 180 градус коесуздар. Бисквиттин ичи бышпай калышы мүмкүн. Ошондой эле достор, мен аян деген un алып алыптырмын. Ал un аябай мындай көңүлүмдү бузуп атат. Un кандай аралашып бүткөнүн көрсөңүздөр ошондой токтотосуздар. Сиз буну канча аралаштыра берсеңиз ошончолук боло тура берет. Ошондой эле көп рецепт айтмакчы, муну обычный кашык менен аралаштырган болбойт деп, андай эмелерди мен бузмакчымын. Мен дайыма эле темир кашык менен аралаштырмакчымын. Айтышат кээ бирөө деревянный лопатка дейт, кээ бирөө айтат силиконовый эме дейт. Андайларым бар, бирок андайлар менен эмес, атайын мен темир кашык менен кылам. Пергаментке эле май сай сүкөбөй эле, эч нерсе кылбай эле пергаменттин үстүнө куябыз. Орто ченине кое беребиз. Бул өзү форматтап, өзү түздөлүп калмакчы. Бул кичине жырткыйраак болгондуктан өзүнүн формасын өзү таап алат. Муну духовкага салып бышырып аткан учурда үстүнө сироп жазадым мен. Ушул сироптун рецензиялар менен бөлүшүүнү чечтим. 1:1 деп коет. Бул жерден менин балам штативимди кармап алып кулатып ийди. Ал үчүн кечирим сурайм. Ошондо 1 кашык сахарга 1 кашык ысык суу куясыздар. Мен ушундай бир идиш менен куйдум атайын. Буну ысык боюнча эле аралаштыра беребиз. Сахар эригендей кылып. Достор, суңуздар аябай ысык болуш керек, кайнап турган суу болуш керек. Ошондо сахар жакшы эрийт. Муну сахар эригенче чала беребиз. Сиропубуз даяр болот. Бул сироп пропиткага эле. Мисалы үчүн чакчак жасап, колуңузда сгущенка же балыңыз жок болуп калса, ушундай 1:1 эмес, 1 кашык сууга 2 кашык сахар салып, аны аралаштырып, ошондон куюп койсоңуздар деле достор, ал сгущенканы балды деле заменять этип берет. Менин сахарым эрип калды уже. Ага чейин бул канча бир 20-30 мүнөттүн ичинде эле бышып калды 200 градуста. Азыр то свет слабый болуп аткандыктан ушинтип пергаментти салууну сунуштайм. Күтүүгө кичине карайып калса, ушинтип бир кабатын сыйрып кетет. Бисквит түйү кичине караймайынча бышпайт десем болот. Азыр бул меники ысык боюнча. Кичине четтерин түздөп алдым. Ал четтерин жеген адам обязательно табылат. Аябай жумшак. Мына достор, мен ошончо эле балама карматып койдум. Көбүңүздөр билесиздер, менин балам 1 деле. 1 жаштагы балам спокойно жеп коет. Сиропубуз даяр достор. Мынакей сироп кандай болуп турат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буну каалашынча өзүбүздүн пирогубуздун үстүнө сүйкөй беребиз. Бул торту сразу эле жей берсеңиздер болот. Кичине пропиткага коюп койсоңуздар болот. Пропиткага дегенде бул сироп сиңип, мындай бисквит кичине кургагыраак болбой, мындай нымдуураак болуп калат. Мындай торттордо бисквиттер кандай кездешет, мындай суулуу болуп кездешет го, ушундай сыяктуу болуп калат. Эринбестен дагы бирөөнү жасап, үстүнө коюп, ортосуна крем сүкөп коюп, каалагандай кооздоп койсоңуздар, бул торт болот. Жакынкы арада мен кремдерге жеткенге аракет кылам. Кремге жетсем, ушундай эле основада торт жасап берем достор силерге. Үстүнө сахарный пудраны мен ысыгыраак кезинде сеп алыптырмын. Сахарный пудрам бат эле эрип кетти десем болот.
Ошондуктан кичине силер музтагандан кийин себиңиздер. Пропиткаңар сиңип бүткөндөн кийин себиңиздер. Мен муну азыр пропиткага койбой эле кезип аткан кезим. Бир кезип койгондон кийин анан холодильникке пропиткага койдум. Бирок ушундай боюнча эле жесеңиздер болот достор. Кандай жумшак көрүп атасыздар өзүңүздөр, сонун болуп бышкан. Бул 20 минуттун ичинде эле бышты десем болот. Кандай жумшак, любой возрасттагы адамдар жегенге болот. Балдар дагы, карылар дагы достор. Каналыма катталыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр. Видеолорумду колдоп туруңуздар, саламатта болуңуздар. Сиздер менен Аку болду.